Багыбыз жөнөкөй математикалык түшүнүктөрдү калыптандыруу. Темабыз болсо табышмактарды тап. Анда баштадык. Достор, бүгүнкү биздин сабагыбызга токойдон конок келиптир. Ким келди экен деп ойлонуп жатасыңарбы? Карагыла. Бул тыйын чычкан. Ал бизге жөн келбей, колуна гүл. Анан башты көтөрө келиптир. Тыйын чычкан бизге эмнеге келгенин айтайынбы? Ал достору менен табышмак ойноп, айтылган табышмактарды таба албай, бизден жардам сурап келиптир. Гүл бизге белек. Ал эми баштыкта болсо табышмактар бар экен. Ай, кооз гүлдөрдү карагыла. Келгиле гүлдөрдү санайлы. 1, 2, 3, 4, 5. 5 гүл экен. Кооз гүлдөрдү ээрчип, көпөлөктөр да келиптир. Келгиле эми көпөлөктөрдү санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 көпөлөк экен. Силер сонун санай турбайсыңарбы? Азаматсыңар. Эми тыйын чычканга жардамдашып, табышмактарын таап берели. Унт коюп уккула. Табышмакты тапкыла. Жуунганды сүйөмүн, мяу деп коюп жүрөмүн. Жылуу, таттуу, апапак, сүттү жакшы көрөмүн. Бул эмне болушу мүмкүн? Туура, бул мышык. Сүрөттөгү өзгөчө мышыкты карагыла. Биз анын толку бою кайсы фигуралардын жардамы менен куралганын табышыбыз керек. Анын денеси 4 бурчтуу тик бурчтук. Башы айлана. Кулагы, куйругу, буту 3 бурчтуу фигуралардан куралып жасалыптыр. Кайталайбыз. 4 бурчтук. Айлана. Үч бурчтук. Азаматсыңар, достор. Эми карагыла балдар. 4 бурчтук дегенибиз анын 4 бурчу болот экен. 3 бурчтукта болсо 3 эле бурчу болот экен. Айлананын болсо эч кандай бурчу жок, теп-тегерек айланган сызык болот экен. Азаматсыңар, достор. Бул тапшырманы бүттүк. Эми келгиле физикалык көнүгүү жасап алалы. Аю кетип баратты. Басып чарчады. Жол четинде ийилген бүлдүркөндү карады. Отурду. Терди. Жеди. Кайра жөнөп кетти. Кыймыл аракетин көрсөтүп, кайталайсыңар. Сүрөттү карагыла. Эмнени көрүп турасыңар? Туура, балатылар. Балатылардын экөө көрүнүшү окшош болгону менен бойлору эки башка. Бирөөсүнүн бою бийик экен. Ал эми экинчисиники жапыз. Кайталайбыз. Бийик балаты, жапыз балаты. Ал эми бул кадимки биз ойночу топ. Топтор тоголок болот. Бирок көлөмү боюнча ар кандай. Бири чоң, экинчиси кичине. Кайталайбыз. Чоң топ, кичине топ. Мына татынакай сулуу кыздар. Алардын чачтарын карагыла.
бирөөсүнүн чачы узун экен, экинчисинин чачы кыска экен. Узун чач, кыска чач. Азаматсыңар достор. Эмне болду сага тыйынчычкан? Үйүмө барышым керек. Кеч болду. Мен укташым керек. Ой, тыйынчычкан. Али эрте. Кеч болушуна убакыт бар. Сен уксаң, мен табышмак айтам. Биздин достор табышат, сен болсо билип аласың. Күндүн көзү ачылат, короздор каттуу кыйкырат. Уйкуда жаткан балдарды уйкусун бозуп тургузат. Бул кайсы убак? Туура, эртең мененки убак. Күн төбөдөн көрүнөт, көпөлөктөр күлөбөт. Түштөн үйгө даярдан, курсак ашты өңдөнөт. Бул кайсы убак? Азаматсыңар, күндүз түшкү тамак убагы. Элдин баары уйкуда, коён, түлкү, аюу да, балдар дагы укташты. Бул кайсы убак? Айткыла. Түн. Азаматсыңар, мына тыйынчычкан да билип алды. Ошондойбу? Оба, рахмат силерге. Анда силер менен дагы кичине ойноп кетейин. Макулсуңарбы? Оба, ойнойбуз достор. Тыйынчычкандын кайсы жерде турганын туура так көрсөтүп айтабыз. Тыйынчычкан жерде турат. Тыйынчычкан бийикте, бутакта турат. Тыйынчычкан дарактын түбүндө турат. Тыйынчычкан дөмүрдүн үстүндө турат. Азаматсыңар балдар, силер баарын биле турбайсыңарбы? Баарын туура айттыңар. Биз бүгүнкү сабакта тыйынчычканга табышмактарды таап бердик. Геометриялык фигураларды атап түшүндүрдүк. Бир күндүк убакыттын бөлүнүшүн эртең менен, күндүз, түн дегенди айтып бердик. Узун, кыска, бийик, жапыз, чоң, кичине дегенди түшүндүрүп жана өзүбүз да түшүнүп билип алдык. Анда тыйынчычканды токойго узатып коелу. Саламатта бар тыйынчычкан. Угуп үйрөнгөнүңдү унутуп калба. Досторуңа да үйрөт. Саламатта калгыла, достор. Силерге чоң рахмат. Мына достор, ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла. Көрүшкөнчө.